Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala жардам менен жүрөктү тазалоонун 10 эрежеси аттуу китепти улантабыз. Бүгүн Аллахтын жардамы менен 9-эрежеге жеттик. Шейх айтат: Ал-Каидату Тасия, 9-эреже дейт: Ал-Хадру минал уджби вал ихтирар бин нафс. Менменсинүү же болбосо адамдын өзү менен же өзүнүн амалдары менен суктануудан алыс болуу. Бул эреже экен. Адамдын өзү менен суктануусунан же болбосо өзүнүн амалдары менен суктанып, мен кандай жакшы ибадат кылып атам, кандай сонун деп өзү менен текебирленип, өзү менен мактанып өзүнө менменсинүүдөн алыс болгон болсо, бул дагы адамдын жүрөгүнүн таза болуусунун эң башкы себептеринен болот. Анткени Аллах Таала айткан: "Фала тузакку анфусакум хуа а'ламу биман иттаqa". Өзүңөрдү мактабагыла деген. Аллах айтат: "Өзүңөрдү мактабагыла, чынында ал" дейт. Ал Аллах Таала ким такыба экенин ал жакшы билет дейт. Ошондон адам өзүн мактагандан Аллах Таала тыюу салды. Анан эгерде адам такыба болгон болсо, бул такыбалыктын орду жүрөктө да. Эгерде адам жүрөгүндө такыбалык болгон болсо, Аллах Таала ал жакшы билет. Ал ансыз деле, адам аны айтпаса деле, адамдын жүрөгүндө такыбалыкты Аллах Таала ансыз деле билет. Ал эми эгерде качан адам өзүн мактаса, өзүн мактап, менменсип, өзү менен суктанып, өзүнүн амалдары менен суктанган болсо, бул нерсе ошо адамды ужуб деп коет. Ужуб деген ооруга алып барат. Жүрөктүн оорусу бар, ужуб деген. Ушул менменсинүү же болбосо адамдын өзү менен суктануу, ушундай чоң жүрөктүн балелеринин бири болгон жаман оору ал. Ошого алып барат. Адам эгерде өзүн мактай берген болсо. Ошондой эле ушул адам эгерде өзүн мактагандык, бул рияга алып барат. Бул ошо жүрөктүн оорусунун башка түрү бар. Бул эмне? Рия. Бул эмне? Адамдар көрсүн деп, же адамдарга өзүнүн амалдары менен мактануусу, өзүнүн такыбалыгы менен адамдар элдерге эл көрсүн деп бир амалдарды кылуу, же болбосо эл уксун деп, элдердин арасына атагы чыккысы келип бир иштерди кылуу, бул дагы эмне? Рия. Бул дагы жүрөктүн ооруларынан бири. Ушул экөө тең, бул ужуб дагы, рия дагы, ошондой эле сума деп коет. Баары тең ширк. Аллах Таалага ширк кошуу болуп эсептелет жана мунун баары тең адамдын солих амалдарын, адамдын сооптуу амалдарын жокко чыгарат. Ошондон өтө кооптуу нерсе, булардан адам сак болуш керек. Неден? Эмне экени? Ужуб деген оорудан сак болуш керек, риядан жана сума дедик. Ужуб деген эмне? Бул адам менменсинип, өзү менен өзүнүн амалдары менен суктануудан, же болбосо риядан дедик, адамдар макташ үчүн, адамдар көрүп макташ үчүн амалдарды кылуудан, же болбосо адамдардын арасына атагы чыгыш үчүн, адамдар ал тууралуу угуп туруп, аны макташ үчүн амалдарды кылуудан, бул сума деп аталат. Ушунун баарысынан момун адам, мусулман адам сак болуш керек, алыс болуш керек. Эми мындан кантип сак боло алабыз? Бул жакта шейх жакшы эрежелерди бизге коюп кетет, айтып кетет. Биринчиден, биз билишибиз керек: момун адам, момун мусулман кандай гана жакшылык иштерди кылбасын, кандай гана сооптуу амалдарды кылбасын, кандай гана арам иштерден алыс болбосун, канчалык гана арам иштерди таштап ошолордон алыс болбосун, ал баары бир деле сөзсүз деле анда ал адамда кемчиликтер боло берет. Сөзсүз баары бир деле ошол адамда кемчиликтер болот. Кандай гана жакшылык иштерди кылбасын, кандай гана жаман иштерден алыс болбосун, билиш керек, баары деле ар бир мусулманда баары бир деле кемчиликтер болот. Кемчиликтер болот. Ошол менен бирге адам өзүнө зулумдук кылып жүргөн болот. Кандайдыр бир күнөөлөр менен, же кандайдыр бир кемчиликтер менен Аллах Таалага баш ийүүдө болгон. Буга далилдердин бири мына Абу Бакр радыйаллаху анху. Билебиз, бул үммөттүн сыддык, бул үммөттүн эң чынчылы болгон, адамдардын арасындагы пайгамбарлардан кийин эң жакшы адам, эң артык, эң фазилеттүү, пайгамбарлардан кийин эң жакшы адам бул Абу Бакр радыйаллаху анху. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: эгерде Абу Бакрдын ыйманы таразанын бир жагына коюлса, жана башка үммөттүн ыйманы башка жагына коюлса дейт, башка үммөттүн баарысынын ыйманы таразанын башка жагына коюлса, Абу Бакрдын ыйманы аны басып кетет дейт. Ошондон Абу Бакрдын артыкчылыктары көп болгон. Мына ошол Абу Бакр, пайгамбарлардан кийин эң жакшы адам болгон, эң артык адам болгон Абу Бакр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип туруп ушундай бир дуаны үйрөт деп сураган. Ал дуа аркылуу намаздарында Аллах Таалага кайрылып туруусу үчүн пайгамбар саллаллаху келип, мага ушундай дуаны үйрөтчү, мен ошол дуа аркылуу Аллах Таалага кайрылып турайын намаздарымда деп сураганда, пайгамбар саллаллаху мына бул дуаны үйрөткөн. Мына бул Абу Бакрдын дуасы. Ага ким үйрөткөн? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн дуа. Интип айтат: Аллахума инни заламту нафси зулман касира. О Аллах Таала, мен өзүмө көп зулумдук кылдым. Мен өзүм напсиме мен көптөгөн зулумдукту кылдым. Манисине мен көп күнөөлөрүм көп деген маани дейт. Вала ягфиру зунуба илля ант. Жана күнөөлөрдү сенден башка эч ким кечирбейт. Аллах Таала Кур'ан айткан: "Ва май ягфиру зунуба илля Аллах" деп. Аллахтан башка күнөөлөрдү ким кечирет? Ошондой эле бул жакта эмне дейт?
Мен өзүмө көп зулумдук кылдым. Жана күнөөлөрдү сенден башка эч ким кечирбейт. Фагфирли магфиратан мин индик. Жана өзүңдөн болгон кечирим менен мени кечир. Вархамни иннека антал гафурур рахим. Жана мени өзүңдүн ырайымыңа алгың. Чынында сен кечиримдүү ырайымдуусуң дейт. Мына ушул дуаны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимге үйрөтүп жатат? Абу Бакырга. Эң ушул үммөттүн эң артыгы болгон, эң фазилеттүүсү болгон Абу Бакырга ушинтип айткың деп жатат. Эмне деп айтып? Мен Аллах Таала мен өзүмө көп зулумдук кылдым. Жана күнөөлөрдү сенден башка эч ким кечирбейт. Мени өзүңдөн болгон кечирим менен кечириңиң жана ырайымыңа алгың. Сен чынында кечиримдүү ырайымдуусуң деп айтууну пайгамбар ага үйрөтүп жатат. Эми Абу Бакырдын абалы ушундай болуп аткандан кийин, ал өзү кемчиликтүү экенин сезип туруусун пайгамбар саллаллаху алейхи ага көрсөтүп аткандан кийин, андан төмөн болгон биз тууралуу же башкалар тууралуу эмнени айтабыз? Алардын абалы кандай анда? Абу Бакыр эгерде ушундай болуп аткандан кийин. Ошондон кандай биз билишибиз керек да. Момун адам, момун мусулман кандай гана жакшылык иштерди кылбасын, кандай гана соопчулук иштерди кылбасын, кандай гана арам иштерден алыс болбосун, баары бир деле ошо адамда кемчиликтер болот. Баары бир деле кемчиликтер боло берет. Момун адам ар дайым билип турса ушул нерсени, бул дагы ошол менсинүү же болбосо жана ужуп деген адам өзү менен суктануу, өзүнүн амалдары менен суктануу болгон ушундай чоң улуу оорудан адам сак болуп алат. Жана ошондой эле момундардын энеси Айша радыйаллаху анха, момундардын энеси деп эмнеге айтабыз? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын баардык аялдары бизге энелерибиз болуп эсептелет. Ошол биздин ошо энелерибиздин бири Айша радыйаллаху анха пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бул Аллах Тааланын бул сөзү тууралуу, аят тууралуу сурайт. Кайсы аят тууралуу? Мына Аллах Таала айткан: "Валлазина ю'туна ма атау ва кулубухум важила аннахум иля раббихим раджиун." Ошо кылган нерсени кылып дейт. Ошо кылган нерсесин кылып, андан кийин алар өздөрүнүн Роббисине кайтып барат экен деп жүрөктөрү титиреп тургандар дейт. Деген аят тууралуу мына эмне дейт? Кылган нерсени кылат дейт. Алып келген нерсеси менен келишет дагы. Жана Роббисине кайтып калат экендигине, Роббисине кайтат экендиги тууралуу алардын жүрөктөрү титиреп турат деген. Титиреп турат. Дегенде Айша энебиз мынтип сурайт: бул аятта айтылып жаткандар ушу жүрөктөрү титиреп коркуп турат дейт. Аны кылган нерсени кылгандан кийин дейт. Бул ким дейт? Жанагы арак ичип дейт, спирт ичимдигин ичип, анан уурлук кылган адам жөнүндө айтылып жатабы дейт. Айша энебиз кандай түшүнүп атат? Мындай түшүнүп атат да. Уурлук кылып же спирт ичимдик ичип туруп андан кийин Роббисине кайтып барат экендигине коркуп турат экен. Ушул тууралуу Аллах Таала айтып жатабы дейт. Десе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла я бинта Сиддик" дейт. Жок, Сиддиктин кызы дейт. Сиддиктин кызы деген мааниси эмне? Абу Бакырдын кызы. Жок, Абу Бакырдын кызы дейт. Андай эмес. "Валакинналлазина ясумуна ва юсаллуна ва ятасаддакуна ва хум яхафуна алла туқбала минхум" дейт. Жок дейт, Сиддиктин кызы. Тескерисинче бул дейт. Бул аятта айтылып жаткан Аллах Таала кимдер тууралуу айтып жатат дейт. Бул орозо кармагандар дейт. Орозо кармагандар, намаз окугандар дейт. Жана садака бергендер дейт. Кайрымдуулук бергендер. Бирок ошондон кийин дейт, ошол жакшы иштерди кылгандан кийин алардан кабыл болбой калат экен. Кабыл болбой болду экен деп коркуп тургандар дейт. Ушулар тууралуу Аллах Таала айткан. Бул хадис имам Ат-Тирмизи келтирген, жана Шейх Альбани сахих деп айткан. Тасыкталган хадис да. Демек, эмне экен бул аятта Аллах Таала ким тууралуу айткан экен? Жакшылык иштерди кылып, намаз окуп, орозо кармап, садака берип, андан кийин коркуп турат дейт. Карасаңар, субханалла. Жакшылык иштерди адам кылат дейт. Кылып туруп андан кийин коркот. Эмнеге коркот? Менден кабыл болбой болду экен деп ушул нерсе. Ушул момундун абалы. Момундун абалы ушундай болот. Жакшылык ишти кылат. Кылгандан кийин ошол жакшылык иш менен, ошол соопчулук иш менен адам менменсип, ошо менен текеберленип кетпейт. Ошо менен суктанып өзүнүн иши менен, мына мен ушундай жакшы кылдым, мен жакшымын деп ушинтип кетпейт. Суктанып өзүн мактап баштабайт. Эмне кылат экен? Кайрат коркуп турат. Жакшылык иштерди кылат. Канчалык гана жакшылык иштерди кылбасын, кандай гана арам иштерден алыс болбосун, менде кемчиликтер бар. Ушул иштер мүмкүн, ушул соопчулук иштер менде мүмкүн кабыл болбой аткандыр деп коркуп турат. Ушул тууралуу Аллах Таала айтты да ушул аятта. Демек, ушул момундун абалы ушундай болуш керек. Ошондой эле шейх бул жакта Абдуллах ибн Аби Мулейка деген табиин болгон. Ушунун сөзүн келтирди. Ал айтат. Абдуллах ибн Аби Мулейка рахимахуллах айтат: "Адракту аксара мин 30 сахабиян куллухум яхафу нифак ала нафси." Мен 30тан ашык сахабага жолуктум дейт. 30тан ашык сахабага жолуктум дейт. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүргөн момундар, ага иман келтиргендер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн мектебинен чыккандар. Андан тарбия алгандар. Карасаңар, алардын абалы кандай болгон? Ушул жөнүндө айтып жатат.
Абдуллах ибн Аби Мулейка. Мен 30тан ашык сахабага жолуктум дейт. Алардын баарысы өзү үчүн мунафыктыктан коркуп турушкан дейт. Мунафыктыктан, эки жүздүүлүктөн өзү үчүн коркуп турушкан дейт. Субханалла. Мунафык болуп калдым болду экен. Мен мунафык болуп калдым болду экен деп алардын баарынан коркуп жүргөн. Ушундай сахабалардын абалы болгон, ушундай болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул тарбия мектебинен чыккандардын абалы ушундай болгон. Кандай экен? Алардын баарысы өздөрү үчүн мунафыктыктан коркуп турушкан. Ушул мен мунафык болуп калдым жок болду экен. Мен абалым мындай кандай болду экен? Аллах таала менден амалдарымды кабыл алат болду экен деп алар коркуп түшкөн. Тескерисинче мен такыбамын, мен мындаймын, мен андаймын деп, мен ушундай кылып атам, мен мындай ишти кылып атам, мен муну арам иштерден таштап жүрөм, мындай деп кайра тескерисинче менменсип кетишкен эмес. Текеринип кетишкен эмес. Субханалла. Эми алымдардын мындай да айткан сөзү бар да. Ким эгерде өзү тууралуу мунафыктыктан коркпосо дейт. Мунафык болуп калуусунан коркпосо, ошол адам мунафык деген. Ким мен болдум, мунафык болбой калдым. Жок, мен мунафык эмесмин. Мен ыйманым толук деген эгер деп адам айта турган болсо, ушул адам мунафыктыкка эң жакын адам. Анткени сахабалардан да жакшы боло алабы адам. Сахабалар өздөрү үчүн коркуп жүргөн. Ошолордун алардын абалы эң жакшы болгон, эң жакшы болгон. Эгерде мунафыктыктан коркпогон адам мунафыктыкка түшүп кетет. Ширктен коркпогон адам ширкке түшүп кеткендей сыяктуу. Ошондой эле мунафыктыктан коркпогон адам дагы ушул мунафыкка түшүп кетет. Ошондой эле Хасан аль-Басри рахимахуллах айткан: "Ал-муъмину жама ихсана ва шафака." Момун адам өзүнө дейт, ихсанды жана шафаканы, эки нерсени өзүнө бирге жыйнаган болот дейт. Момундун абалы ушундай. Жакшылык ишти кылат дагы жана коркуп турат дейт. Жүрөгү титиреп турат, коркуп турат. Буга чейин айтпадыкпы? Жакшылык ишти, сооптуу ишти кылат дагы жана менден кабыл болбой болду экен деп коркуп турат. Коркуп турат. Бул момундун абалы. Айтат: "Вал мунафиқу жама исаатан ва амна." Ал эми мунафык адам, мунафык эки жүздүү адам. Бул өзүнө эки нерсени булда жыйнаган. Муну белгиси кандай экен? Бул жаман иш кылат, күнөө иш кылат дагы, ошондон кийин ал өзүн ток сезип жүрө берет. Өзүн аманчылыкта, тынчтыкта, азапталып калбагандай кылып, өзүн ток сезип жүрө берет. Бул ушул мунафыктын абалы. Жаман иш кылып туруп, ошол күнөө иштин коркмок турсун. Кайра тескерисинче жаман иш кылат да, күнөө иштерди кылат дагы азапталбагандай жүрө берет. Азапталып калбагандай сыяктуу. Ал эми момун адам жакшылык ишти кылат, жана ошол жакшылык иш менен көбөп кетпейт. Мен жакшы кылдым, мен ушундай кылдым, мен андай кылдым, текеленип кетпейт, кайра тескерисинче менден кабыл болбой болду экен деп ушул коркуп жүрөт. Ушул момундун абалы. Мындан соң анан Хасан аль-Басри Аллах тааланын кийинки сөзүн окуду. Аллах таала айтат: "Инналлазина хум мин хашяти раббихим мушфиқун." Чынында алар өзүнүн Роббисинен коркконунан жүрөктөрү титиреп турат дейт. Өзүнүн Роббисинен корккондугунан алардын жүрөктөрү титиреп турат. Ушул момундардын абалы. Эми бул жакта ушул менен шейх бул тема тууралуу сөздөрү келтирди жана кошумча дагы кээ пайдаларды окуп кетели. Алымдардын сөзүнөн алган пайдаларды. Мисалы, Шейхул Ислам Ибн Таймиянын бул тема тууралуу айткан сөзү бар. Айтат: "Айтпадык бул эки оорунун түрү деп, рия жана уджуб. Эл көрсүн деп кылуу жана адам өзүнүн амалдары менен суктануусу. Өзүнүн амалдары менен суктанып менменсип кетүүсү. Ушул эки нерсе бирге келет дейт. Көбүнчө ушул эки нерсе бирге болот. Эми рия дейт. Рия бул эл көрсүн деп кылуу, эл көрсүн деп ибадат кылуу. Аллахка жакындатуучу иштерди кылып адамдар мактаса экен, мени көрүп адамдардын арасына мени атагым тараса экен деп ушинтип иш кылат. Бул ширк, Аллахка шерик келтирүү. Ушул иш дейт. Бул эмне болот дейт? Ушул адамдар башка адамдарды Аллахка шерик кошкондук болот. Бул негизи намазды окуп атканда, мисалы, адам ошо намазды Аллах жалгыз Аллахтын ыраазычылыгын окуш керек эле го. Бирок бул жакта бир гана Аллах көрсүн деп эмес, адамдар да көрсүн деп адам окуп атат да. Ошол себептен ошол адамдар үчүн намаз окуп аткандай болот. Ошол адамдарды Аллахка шерик кошкон болуп калат. Бул эмне? Бул рия. Ал эми уджуб бул жана менменсинүү. Бул дагы жүрөктүн оорусу деп айтпадыкпы? Уджуб. Бул кандай? Бул качан адам Аллах Таалага өзүн шерик кошот. Рия кылган адам башка адамдарды Аллахка шерик кылып атпады беле? Уджуб кылган адам, менменсинүү жанагы өзү менен өзүнүн амалдары менен суктанган адам, бул Аллахка өзүн шерик кылган болот. Бул ошо ибадатты кылып атканда өзүнүн бир көңүлү ток болуусу үчүн кылган болот. Өзүн карап, мисалы, кандай мен жакшы кылып жүрөм, мен кандай ибадаттарда бекеммин, кандай сонун ибадат кылдым деп өзүн Аллахтан ыраазычылык үчүн эмес, өзүн эле ыраазы кылыш үчүн эле ибадат кылып аткандай да. Бул дагы эмне? Ширк деп айтат. Бирок эмне болот экен? Адам өзүн шерик келтирет Аллах Таалага.
Жана бул абал кимдердин абалдары? Көбүнчө текебер адамдардын абалы ушундай болот. Текебер адамдардын абалы ушундай болот. Ошон текеберликтен алыс болушубуз керек. Адам качан текеберленип кетет? Качан унутуп калса, өзү кемчиликтүү экенин унутуп калган болсо, адам текеберленип баштайт. Биз башында айтпадыкпы жана бир эрежени эмне экен? Мындан алыс болуш үчүн жардам бере турган эреже эмне экен? Адам кандай гана жакшылык кылбасын, кандай гана арам нерселерден алыс болбосун, баары деле өзүндө кемчилик бар экенин билип туруш керек. Эстеп туруш керек. Ошондо адам текебер болбойт. Мына аны ошондой эле дейт. Шейхул Ислам ибн Теймия айтат: "Фал-мураи ла юхаккику кавлаху ияка нa'буду, вал-му'джиб ла юхаккику кавлаху ияка настаин." Мына биз Фатиханы ар бир намазда окуп жүргөндө айтып жүрбөйбүзбү? Ияка нa'буду ва ияка настаин деп, Аллах Таалага кайрылып айтып жүрөбүз. Биз айтабыз: "Ияка нa'буду", жалгыз сага ибадат кылабыз. Жалгыз сага сыйынабыз. Деп туруп, "Ва ияка настаин", жалгыз сенден жардам сурайбыз. Жалгыз сенден жардам сурайбыз дейт. Мына айтат, мурай дейт. Мына эл көрсүн деп рия кылган адам, эл көрсүн деп, эл мактасын деп кылган ибадат кылган адам дейт. Бул ошо ияка нa'будуну иш жүзүнө ашырган жок дейт. Жалгыз сага сыйынабыз деген. Бул жалгыз Аллахка сыйынган жок. Аллах менен бирге башка адамдарга да сыйынып атат. Аллах Таалага бирөө адамдарды шерик келтирип атат. Башкалардын ыраазычылыгы үчүн, башкалар көрсүн деп, башкалар мактасын деп ибадат кылып атат. Садака берсе дагы элдер кандай берешен деп айтыш үчүн, же болбосо мисалы ибадат намазды окуп атса кандай бул намазда бекем турат деп, же илим алса, шариаттык илим алса бул аалым экен деп айтыш үчүн эгерде кыла турган болсо, бул эмне? Ошо ияка нa'буду деген аятты бул иш жүзүнө ашырган жок дейт. Жалгыз сага сыйынабыз деген нерсени иш жүзүнө ашырган жок. Ал эми берки ужуп орус менен ооруган адам, жана менсинүү же өзүнүн амалдары менен суктануу менен ооруган адам, бул ияка настаин деген нерсени иш жүзүнө ашырган жок. Жалгыз сенден жардам сурайбыз деген нерсени иш жүзүнө ашырган жок. Анткени эмнеге? Кандайча? Анткени адам ибадат кылууда жалгыз Аллахка таяныш керек. Аллахтын жардамы менен болду ушул ибадат. Аллах Таала мага жеңилдеткендиктен мен ушул ибадатты кыла алдым. Аллах Таала мага багыттап, жакшы нерсеге багыттап койгондуктан мен ушул арам нерсени таштай алдым деп адам ишениш керек. Жалгыз Аллахтан жардам сураш керек. Ал эми менсинген адам, өзү менен суктанган адам бул өзүнө таянат, текеберленет. Ошол адам ибадатты кылган болсо, бул ошол ибадатка, жакшылыкка өзү жеткендей сыяктуу. Аллахтын неаматы менен эмес, Аллахтан болгон жакшылык себептүү эмес, өзү ошол жакшылыкка жетип алгандай сыяктуу. Арам нерседен алыс болуп жүрсө, өзү жакшы болгондуктан, өзү кыйын болгондуктан ушул арам нерседен алыс болгондой сыяктуу сезип жүрөт да. Ошондон бул Аллахтан жардам сурабайт, бул Аллахка таянбайт, бул өзүнө таянып жүргөн адам. Эми ким эгерде ияка нa'будуну иш жүзүнө ашырган болсо, ияка нa'буду, жалгыз сага сыйынабыз, ушул нерсени толук түшүнгөн болсо, бул адам риядан алыс болот дейт. Риядан, эл көрсүн деп кылуудан, эл мактасын деп кылуудан алыс болот. Ал эми ияка настаин, жалгыз сенден жардам сурайбыз, жалгыз сага гана таянабыз. Ушуну ким иш жүзүнө ашырган болсо, бул ожуптан, ушу менсинүүдөн, адам өзү менен суктануудан ушул нерседен алыс болот дейт. Демек, карасаңар кандай күнү айтып жүрөбүз биз намаздарыбызда ияка нa'буду ва ияка настаин деп. Жалгыз сага ибадат кылабыз, жалгыз сенден жардам сурайбыз деп. Бирок эмне? Ушул маанини түшүнбөй эле жүрөбүз да. Ошондой эле бул рия тууралуу жана ушул жүрөктүн оорулары тууралуу дагы эгерде айта кетсек, мына бул имам Ахмадта келген хадис бар. Ушундай бир күндөрдүн бир күнү сахабалар жыйналып, ошо дажжалдын фитнасы тууралуу, ошол дажжалдын кандай чоң азгырыктары болот, адамдар үчүн ушундай жаман чоң фитна болот деп эскерип отурушканда, анан эми билебиз да, көп эле кабарларда угуп жүрөбүз да, дажжал келгенде ушундай болот, канча деген адамдар азгырылып кетет, кандай канчалык көптөгөн адамдар динден чыгып кетет деп. Көп эле кабарларды угуп жүрөбүз. Кандай ар бир пайгамбар дажжалдан кайтарып кеткен. Анын коркунучтуу, ошо анын азгыруусунан, кооптуулугунан. Анан ошентип отурушса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанынан ошол жыйналыштын жанынан өтүп баратып, ошону угуп калат дагы келип айтат: "Ала ухбирукум бима хуа ахфафу алейкум инди минал масих ад-даджал." Мен дейт, ушу силерге Масих ад-даджал, ошо дажжалдан дагы коркунучтуураак силер үчүн болгон нерсени айтып берейинби дейт. Андан дагы кооптуу болгон нерсе тууралуу айтып берейинби дейт. Карасаңар, субханалла, дажжалдын коркунучу, азгыруусу кандай чоң туурабы, кандай кооптуу нерсе. Андан дагы коркунучтуу нерсе бар экен. Мына ошону кимге айтып атат? Сахабаларга айтып атат. Силер үчүн андан да коркунучтуу нерсе тууралуу айтып берейинби дейт. Колу бала дейт. Айткыныңыз, о Аллахтын нерсе, айткының. Факала, ал айтты: "Аш-ширкул хафи" дейт. Бул жашыруун ширк дейт. Жашыруун Аллахка шерик кошуу. Айтат: "Якумур раджулу юсалли фа юзаййину салатаху лима яра мин назар раджул" дейт. Ал эмне дейт ошо? Жашыруун ширк деген эмне? Качан адам намазга турат дейт. Адам намаз окуп атып дейт. Бирөө аны көрүп калганын сезип дейт, аны карап турганын сезип намазын кооздай баштайт дейт. Субханалла. Эмне бул ушул жашыруун ширк деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат.
Адам намазга турат экен. Жана бирөө аны көрүп турганын сезип намазын кооздай баштайт. Намаздагы рүкүлөрүн, саждаларын, кыямдарын көбүрөөк кылып, узагыраак кылып, же Куран окуп атса намаздагы үнүн кооздоп, ошентип адам көрүп тургандыгы себептүү намазын кооздай баштайт. Ушул нерсени эмне деп айтты пайгамбар салам? Бул жашыруун ширк деди. Аллахка шерик келтирүү. Жана бул нерсе дажжалдын азгыруусунан дагы кооптуу нерсе деди. Андан да коркунучтуу болгон нерсе деди. Субханалла. Эми бул эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дажжалдын азгыруусунан эмнеге андан да коркунучтуу деп айтты? Мында бул тууралуу шейхтер бизге айтып беришет. Себептерин биринчиден дажжалдын азгыруусу же ошондой эле башка дагы азгыруу, анык ширк бар, анык азгыруулар бар, башка динге чакыруу, же дажжалдын азгыруусу, мунун баары тең, бул кооптуу нерсенин баары тең, анык нерсе, анык көрүнүп турат. Дажжал ошо кыяматка жакын келгенде анык келип чакырат, өзү келип анан адамдарды азгырууга чакырат. Ал эми бул эл көрсүн деп кылуу, же болбосо жана менсинүү, бул рия менен ожуп, бул эки оору биз сабакта айтып жаткан бүгүнкү күнү. Бул жашыруун нерсе. Бул жашыруун нерсе. Муну адамдар көрбөйт. Муну сырткы адам көрүп мындан сак боло албайт. Жана муну кылып жүргөн адамга эч ким сырттан бирөө анын ошо жакын мусулман туугандары келип ага насаат кыла албайт. Токтот кунуң. Тууганым токтот, бул жаман нерсе деп ага айта албайт. Ал эми мисалы кайсы бир адам сыртка анык күнөө кылып жүрсө, мисалы арак ичип жүрсө, же мисалы Кудай таала сактаган болсун биз баарыбыз, же болбосо мисалы сыртка анык ширк кылып жүрсө, анын жакын мусулман бир туугандары келет да айтат: тууганым токтот бул нерсени. Бул нерседе сага зыян бар. Бул нерседе сен акыретиңди жоготуп аласың. Бул жаман нерсе деп ага эмне кылат? Ага насаат айтат. Ал эми рия кылган адамды, эл көрсүн деп кылып жүргөн адамды аны ким токтотот? Аллах тааланын жардамы менен эле өзү аракет кылып аны өзүн токтотпосо эч ким аны токтотпойт. Анткени сыртынан караганда ал жакшылык кылып жүргөн адам. Намазында бекем болуп жүрөт, илим алып жүрөт, садака берип жүрөт. Бирок ошол кылгандары аны үчүн бале. Тескерисинче ал үчүн бале болуп атат. Ал кылган ошол иштерин адамдар мактасын деп, же болбосо өзүнүн көңүлүн ток болуусу үчүн эле, өзү менен өзү суктаныш үчүн кылып атат. Ошол менен адам эмне болуп атат? Өзүн төлүк тозокко алып баруучу ишти кылып атат, ширкти кылып атат. Субханалла. Ошондуктан мындай нерседен алыс болуу өтө оор нерсе. Өтө оор нерсе. Бул жүрөктүн оорусунан алыс болуу, сак болуу бул жеңил болбойт, жеңил иш эмес. Өтө оор нерсе. Ошондуктан мына могу сабактарга өтө көңүл бурушубуз керек. Ушул 10 эреже деп бүгүнкү ушул китебибизди өтүп атпайбыз, бул өтө маанилүү нерселер. Анткени жүрөктүн ооруларынан сак болуу бул өтө оор келет. Өтө оор нерсе. Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан эмнеге дажалдын азгыруусу, дажалдын фитнасы эмнеге риядан дагы жеңилирээк деп пайгамбар салам айтып кетти? Анткени дажалдын азгыруусу бул акыркы заман менен эле чектелген. Акыр заманда ошо кыяматка жакынкы убакыт менен чектелген. Ошол учурда эле болот. Ошол учурда келген адамдардын эле үстүнө түшкөн ушундай азгырык болот. Ошондо алардын үстүнө түшкөн бале болот. Ал эми бул рия же ужуп, бул эл көрсүн деп кылуу, же адам өзү суктаныш үчүн ибадаттарды кылуу, бул эмне ар бир убакытта болуп турат бул азгыруу. Ошол себептүү да бул коркунучтуураак. Эми мына бүгүнкү акыркы темабыз бүгүнкү сабактагы эми риядан эл көрсүн деп кылуудан, эл мактасын деп ибадатты кылуудан кантип сак боло алабыз? Мунун дарылануусунун жолу кандай? Мына биринчиден бүгүнкү ушул сабактарыбызда өтүп аткан баардык эрежелер буга ошо дарылануу жолдору, дарылануу жолдору. Эми кыскача айтып кетсек, мына бул шейх Хайсам Сархандын дагы айтып кеткен китабы Таухидке болгон китебинде жакшы пайда кылып келтирген пайдасы бар, ошону айтып кетели. Эми мындан дарылануунун жолдору кандай? Бул жакта шейх 5 пайданы айтып кетти. Биринчиден таазимулла, Аллах таалага болгон таазим. Адам жүрөгүндө Аллах таалага болгон улуктоосу, Аллах тааланы улуктап, Аллах тааланын улуулугун сезип, Аллах таала кандай улуу зат экенин, Аллах таалага болгон адамдын жүрөгүндө таазими күчөп турса, ошол дагы эң биринчи себеби. Бул нерсе эмне аркылуу болот? Адам кантип Аллах тааланын таазимин күчөтө алат? Аллах таала болгон таазимин кантип Аллах тааланы улуулай алат? Эмне аркылуу? Таухидти үйрөнүү аркылуу. Таухид илимин үйрөнүү аркылуу, Аллах таала тууралуу болгон илим аркылуу. Анткени адам качан Аллахты таазим кылып баштайт? Качан Аллах таала тууралуу билсе, Аллах тааланын кудретин билген болсо, Аллах таала кандай кудреттүү зат экенин билсе, ошондо гана адамдын жүрөгүндө Аллахка болгон таазим пайда болот. Жана ошол таазим күчөйт. Мына ушул таухид илимин үйрөнүп, жана ага жараша амал кылып жүргөн болсо, Аллахтын жалгыздыгы тууралуу, ла иляха иллаллах тууралуу адам илимди үйрөнгөн болсо,
Ошондо анан эмне бул эң башкы ошол риядан алыс болгон себептер болот. Анткени эмнеге бул кандайча бул ошо риядан алыс болуунун же болбосо менменсинүүнүн ужуптун алыс болуунун кандайча бул дарысы болот. Анткени адам Аллах Тааланы канчалык көп улуктай баштаса, жүрөгүндө болгон Аллах Таалага болгон таазим канчалык күчөгөн сайын, канчалык көбөйгөн сайын башка адамдарга көңүл бурбай баштайт. Башка адамдарга болгон умтулуусу, башка адамдардын мактоосуна умтулуусунун баары тең алсыздай баштайт. Анткени Аллахты улуктаган, Аллахты улуктап, чыныгы улуктап, Аллахтын чыныгы кадырын билген адам башка эч кимге көңүл бурбайт. Башкалар үчүн ибадат кылбайт. Башкалар мактасын деп, башкалар көрсүн деп. Эч ким эмне Аллах Тааланы чыныгы билет. Чыныгы ким үчүн ибадат кылып атканын билет. Жана чыныгы Аллах Тааладан болгон ошол сыйлык, адамдардан болгон кандай бир мактоо болобу, эмне болот, анын баарынан улуу нерсе экенин сезет. Чыныгы Аллах Тааланы улуктап, жана адам башка эч кимге көңүл бурбай баштайт. Биздин абалыбыз кандай болуш керек? Биздин абалыбыз адамдарга эч көңүл бурбашыбыз керек. Адамдар мактайбы, же айыптайбы, эмне? Биз эң башкысы Аллах Тааланын, адамдар биз тууралуу эмне ойлоп жатат эмес, Аллах Таала биз тууралуу эмне ойлоп жататына ушуга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Анан башка адамдар менен болгон биздин мамилебиз кандай болуш керек? Мисалы шейхтер айтат, мисалы кабырлардын жанынан өтүп баратсак, кабырдын жанынан кетип баратканда, ошол кабырда жаткан адам мен тууралуу эмне ойлоп жатат деп ойлонобузбу? Биз эч кандай ишибиз жок, бирок кабырдын жанынан өтүп кете беребиз. Мына ошондой эле бул ошол жер жүзүндө, жер үстүндө жүргөн адамдар тууралуу да мамилебиз ушундай болуш керек. Адамдар мен тууралуу эмне ойлоп жатат? Мен ибадатымда ушу мени мактайбы, жакшы кандай көрүнүп калдым, эмне кылдым, же мени айыптайбы, эмне болот деп такыр ойлонбашыбыз керек. Анткени бул азыр жер үстүндө жүргөн адамдар эртеңки ошо кабырда жатуучу адамдар. Ошо кабырда жата турган кийинки маркумдар. Биз максатыбыз, биздин умтулуубуз бир гана Аллах Тааланын ыраазычылыгына болуш керек. Аллах Тааланын сыйлыгына умтулушубуз керек. Ошондой эле бул ошол риядан, эл көрсүн деп кылуудан сак болуунун дагы бир дарыларынын бири, себептеринин бири бул ошол риядан коркуп туруп амалды таштабаш керек. Көп адамдар бар, мисалы садака бергиси келет дагы, анан адамдар турганын көрүп, анан садака бергенде токтоп калат. Анан эмнеге десе, ойлойт да, мисалы мен азыр элдер көрүп турат да, мен азыр берип көрсөм, мен мүмкүн жүрөгүмдө рия пайда болуп калат. Мен азыр барып кылсам, муну азыр садака берсем, ушу жүрөгүмдө мүмкүн ушундай шайтан келип азгырат дагы, мен мына эл көрсүн деп кылган болуп каламбы деп, анан садака бербей коет. Бул адамды эмне деп айтабыз? Бул адам мына рияга түштү. Ошо бербей койгондо анан рияга түштү. Адам риядан коркуп дагы ошол амалды таштабаш керек. Же мисалы башкача мындай болуп калышы мүмкүн. Адам намаз окуйт жана намазда турганда бирөө көрүп калганын байкап, рияга түшүп калбайын, мен азыр намазымды узак окуп баштабайын, кооздоп баштабайын, рияга түшүп калбайын деп, анан намазын кыска окуп баштайт. Кыска же бат окуп эле бүтүрүп салат. Же болбосо субхана Аллах Таала сактаган болсун, такыр эле чектен ашып кеткендер бар, адашып кеткендер бар. Риядан коркуп жамаат намазга барбай коюшат. Субханалла. Мешит болгон жамаат намазга, жок мен барсам аяктан деген мен эл көрсүн окуп калышы мүмкүн деп, жамаат намазга барып калат. Бул жеткен адашуу да. Бул эмне болуш керек? Мына адам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү бизге хадистерде баяндап кеткен. Эгерде жанагындай адам жүрөгүндө сезип аткан болсо, намазда турганда бирөө көрүп аткан сезип, анан шайтан келип жүрөгүнө жанагындай салып атса, рия боюнча эл көрсүн деп кыл, мактасын деп кыл деген азгырыктарды салып аткан болсо, эмне кылыш керек? Адам намазды токтотпой кайра намазды узагыраак окуп башташ керек. Ниетин ошол учурда ниетин түздөп туруп, ниетин оңдоп туруп, намазын кайра узартып башташ керек. Намазын узартып, саждаларын, рүкүлөрүн узагыраак кылып, кыраатын жакшы узагыраак окуп, ошондо анан шайтан андан качат. Эгерде тескерисинче намазын кайра кыскарта баштаган болсо, анда мына шайтан өзүнүн максатына жеткен болот. Анткени адамды келип ошентип азгырып атканда, мына сен рияга түшүп калышы мүмкүн деп азгырып аткан бул шайтан. Жана шайтандын максаты адамды ибадаттан алсыз кылып коюу. Ибадатты кемчиликтер менен кылып коюусу. Мына ошондо анан эмне болуп калат? Адам шайтандын ошол торуна түшүп калган болот да. Ошондуктан эмне болуш керек? Адам эгерде бир рия болуп калды, сен мындай кылып койдуң, андай кылып койдуң, сен азыр могу садаканы берсең, сен эл көрсүн деп кылып коесуң деп шайтан келип азгырган болсо, ошого эч нерсени көңүл бурбаш керек. Ибадатты кыла бериш керек. Адам ошол учурда ушундай азгыруу келгенде, мен иншалла Аллахтын ыраазычылыгы менен кылып атам. Мен рия кылбайм деп Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болуп туруп, бекем чечкиндүүлүк кылып туруп, барып туруп кыла бериш керек ибадатты.
садаканы бере бериш керек, илим мажлистерине бара бериш керек, намазды окуй бериш керек, эмне көңүл бураш керек. Анткени шайтандын максаты мына ушул. Же болбосо шайтан адамды рияга түшүргүсү келет, эл көрсүн деп кылсын деп. Же болбосо ибадаттан алсаткысы келет. А биз эмне кылыш керек? Ибадатты кылышыбыз керек, ибадатты бекем кылышыбыз керек. Бекем кылып баштасак, шайтан анда эмне болот? Анда качып баштайт. Анткени ал эмне болуп калат? Максатына жетпей баштады да. Ал азгырса кайра тескерисинче адам ибадатты бекемирээк кыла баштады деп анан эмне ал кайра кача баштайт. Ошондой эле себептеринин бири бул буга чейинки сабактарда айткандай эле дуа. Аллах Таалага дуа менен кайрылуу. Анткени биз бул китептин башында айткан болчубуз эмне? Дуа бул баардык жакшылыктын ачкычы. Ушул биз риядан, эл көрсүн деп кылуудан, же болбосо ошо менсип кетүүдөн сак болуубуздун жолу бул бир гана Аллах Тааланын жардамы менен болот. Булардан сак болуу бир гана Аллахтын жардамы менен. Өзүбүз бул нерселерден сак боло албайбыз. Ошондон дуаларда келгенде, жана дуаларда айтат го, мени өзүм нафсиме бир көзүрмеминге дагы таштаба деген дуа бар. Ошондон кандай гана бизде жакшылык болбосун, мунун баары тең Аллах Тааладан. Демек баардык жакшылык Аллах Тааланын колунда болгондон кийин бул жакшылыкты кимден сурайбыз? Аллах Тааладан сурашыбыз керек. Аллах Тааладан сурап жалбарып, Аллах Тааладан сурашыбыз керек. Демек бул риядан дагы алыс болуунун жолун эмне? Аллах Тааладан сурашыбыз керек. Аллах Тааладан риядан дагы, ужуптан дагы баардык жүрөк ооруларынан сак болууну кимден сурайбыз? Бир гана Аллах Тааладан жалбарып сурашыбыз керек. Эми бул дуа тууралуу дагы өзүнчө сабак өткөн болчубуз, тереңирээк керек болгон болсо ошол сабакка кайтсаңыздар болот. Ошондой эле мунун дагы риядан алыс болуунун себептеринин бири, бул 4-үнчү себеби, рияга түшүп калуудан коркуп амалдарды жашыруун кылуу. Кээ бир амалдарды жашырын кылуу. Мисалы, жана хадисте келгендей, бир колуң менен берген садакаңды экинчи колуң билбесин дегендей. Барып жашыруун, орозо кармоо мисалы эч кимге айтпай. Аллах Таала эле көрүп тургандай. Жалгыз эле Аллах Таала көрүш үчүн. Намазды жашыруун окуу. Мисалы түнкү намаздарга туруу, нафил намаздарды жашырын окуу, ошондой садакаларды берүү. Кандай гана ибадат болбосун, ошолорду жашырын кылуу дагы бул дагы адамдын ошо Аллах Тааланын эле ыраазычылыгына умтулуусуна тарбиялайт. Эч ким көрбөй турганда, бир гана жалгыз Аллах Тааланын ыраазычылыгына умтулуп адам намаз окуп атканда ошо көнөт. Бир гана жалгыз Аллах Таала үчүн намаз окуш керек экендигине, бир гана жалгыз Аллах Тааланын ыраазычылыгына умтулуш керек экендигине көнө баштайт адам. Ошондон бул дагы ошо адамдын риядан алыс болуусунун эң башкы себептеринин бири. Эмне? Жашыруун ибадат кылуу. Ошондой эле акыркы 5-чи себеби бул ошо буга чейинки сабактарда өткөндөй эле бул акыретти эскерүү. Акыретти эскерүү, өлүмдү эскерүү жана шариаттагы уруксат берилгендей кабырларга зыярат кылуу. Эми кабырларга ошо адамдын аймагында, үй жагында жакын жерде кабыр болгон болсо, ошол жакка барып өлүмдү эскериш үчүн барса болот. Ал эми атайлап бир жакка сапар алып, бир жакка сапарга бир кабырды зыярат кылыш үчүн баруу бизде шариятта тыюу салынган, катуу тыюу салынган. Кабырга баруунун, зыярат кылуунун шарияттагыдай максаты бир эле, бул өлүмдү эскерүү. Ошондон эгерде адамдын үй жагында, жакын жагында, аймагында бир кабырлар болгон болсо, мүрзөлөр болгон болсо, ошол жакка барат дагы анан өлүмдү эскерет. Өлүмдү эскериш үчүн. Акыретти адам эгерде эскерип туруусу, өлүмдү эскерип туруусу, бул дагы адамдын ошол менсинүү, ушул адам өзүнүн амалдары менен суктануусунан, эл көрсүн деп кылуу, эл мактасын деп кылуу, элдер арасында атагы чыксын деген ушул баардык оорулардан адамдын сак болуусунун эң башкы себептеринен болот. Анткени рия, бул эл көрсүн деп кылуу, бул рия деген бул адамдын бул дүйнө менен болгон байланышынан болот. Бул дүйнөгө байланып калгандыгынан болот. Ал эми адам эгерде акыретке умтулса, жүрөгү акырет менен байланган болсо, бул дүйнөдө болгон баардык эч кандай эч нерсеге умтулбайт. Ал эми мисалы караса, эл көрсүн деп кылуу бул эмне? Элдер бул дүйнөдөгүлөр эле, бул дүйнөдө эле жашайт. Бул дүйнөдө болгон эле кичинекей эле бир убактылуу эле бир кандай бир зынат да, кандай бир кооздук. Элдер аны мактайт, элдер арасында атагы чыгат. Ошо адам эгерде рия кылган адам, бул жүрөгүн бул дүйнө менен байлап алган да. Ал эми жүрөгүн аркы дүйнө менен байлаган адам, акыретке умтулган адам, Аллахта болгон нерсеге, Аллахтын ыраазычылыгына умтулган адам, ал эми акыретке умтулат дагы бул дүйнөдө болгон байланыштары үзүлөт. Бул дүйнөдөн эч нерсени каалабайт. Ошол аркылуу анан риядан алыс болот. Эми Аллах субханаху ва тааладан сурайбыз, баардыгыбызды риядан жана ужуптан жана башка көптөгөн кандай гана Аллах Таала билген жүрөктүн оорулары болгон болсун, ошонун баарысынан бизди Аллах Таала алыс кылган болсун. Жана Аллах Таала менен жолугушканга чейин бизди өзүнүн туура акыйкат дининде жана сүннөттө бизди бекем кылган болсун.
жана анык жана жашыруун кандай гана баардык азгыруулардын түрү болбосун, кандай фитналардын баары болгон болсун, ошонун баарынан Аллах Таала бизди алыс кылган болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.